ар бир айдын 6-сы Кудай буйруса насип экен кайрадан башталды. Убакыт өтүп сиздер дагы сагынып дегенде биз да сиздерди сагынып мына кайрадан жолугушуп отурабыз. Рахмат сиздерге, кош келипсиздер. Майраңыздар менен. Мына концерттин башында өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ар бир айдын 6-сын жаңыча баштайлы. Жаштар менен жаңы муун. Мына биз жаштар чыгып атабыз, жаштар менен жаңыча баштайбыз, коррупциясы жок баштайбыз десем деп айтышса, сиздер аябай кубанып кол чаптыңыздар, Мен сиздерге бир нерсе айтып коеюн. Ошол жаштардын аркасында баары бир биз турабыз. Ал жөн эле сиздерге мындай. Көзүңүздөргө мындай жаштарды көрсөтүп коюп, өзүбүз ишти кыла беребиз да биякта. Булар деле өзүбүздүн тарбия, мурдагы көчтү, кийинки көч улайт болуп элечи. Анан эме жалпыңыздарга да бир жол майраңыздар менен өтүп кеткен айт майраңыздар, курбан айт майраңыздар кут болсун. Курбан ыраазы болсун. Ушунча толуп келгениңиздерге рахмат. Спорт сарай ыраазы болсун. Кече курбан айтта мен келинчегиме айттым да. Соопчулук кылып мусулманчылык жолу бар ушундай. Бир кой союп кыйналып аткандарга таркатып коелу. Десем сүйүнүп, жакшы болду деди. Кояп келип сойдук. Чийкилей таркатыш керек да билесиздер. Анан баарын даярдап пакетке салып, кыйналып аткандардын аттарын жазып койдум деди. Жакшы болгон турбай деп барып пакеттерди карасам, жалаң кайын журтум жазып коюптур да. Арасында бир эле мен тууганым бар экен, кыйналып аттыр да. Калганы бүт кайын журт экен. Ошентип кече мен курбан айтта кайын журттан соопчулук алдым. Шундан кийин эле айымдардын күчтүү экенин мен дайым айымдар жөнүндө айтып келип улам эле таң калчу болдум да. Ушул айымдардын мүнөзүн таң калып бүт албай койдум да. Мына бул жерде алдыда дагы мына коюп мына досторум отурат. Мен ушуларга как раз айтып коеюн дедим эле да. Дайыма мен жумушта жүрүп келатсам, айымдарда бир ушундай бир мүнөз бар, таң калам да. Өзүң 5-6 километр алыс жакта жүрөсүң үйдөн. Анан үйдөн телефон чалат. Келатасыңбы дейт. Ооба десең. Келатсаң үйдүн жанында кайрылып комоктон нан ала келчи дейт го. Ушуга эле такыр түшүнбөй койдум да. Мындай өзүңөр чыгып нан алып алсаңар болбойбу мындай келбечи. Обязательно ошоктон 5-6 километр келип анан нан алып келиш керек экен. Мен эмнеге ушинтип эле айтат экен десем, көрсө башка экен. Түпкүлүгү башка экен да. Көрсө тияктан келет, нан ала келчи деген сөз, ал үйгө кел деген эле сөз экен ал. Ал сен келбесең биз чай ичпейбиз. Сени күтүп отура берелиби? Тезирээк келсең чай ичели деген эле сөз экен да. Башкарып турат экен аял заты. Мен ушуну билбей эле жүрүптүрмүн да. Мындай көп бир башкача бир мүнөздөрү бар экен да. Билдирбей эле башкара берет экен. Мына үйдө кечигип келатканда дайыма бир эле мүнөздө телефон чалат. Аялдар ушундай болот мындай. Саат 9-дан өттү, 10-дан өткөндө эле мынтет. Каяктасың эми? Саат 10 болуп кетти го. Белбейсиңби эртерээк? Болбойсуңбу эми? Кечип эле жүрө бересиңби? Ушундай дайыма звонить этет, анан бир күнү минтип калат. Кандай келатасыңбы? Жакшыбы? Келсең чай ичели дедик эле. Мына кичинекей кыздар келаткан экен, уулдарым келет турат. Кечирип коесуздар. Рахмат, колчаап болмактуу болушуна. Азыр мындай коюп турайын, кечирип коесуздар, Борончу да көп калган окшойт, берсе жерге коюп койду дебеңиздер. Сүйлөнүп турган жакшы көрөбүз го өзүндөй. Бир күнү жай айтып калат. Үйгө келсең жакшы болот эле, кичине чай ичели дедик эле деп калат го. Эгерде аял киши ушинтип күндө урушуп жүрүп эле жай эле сүйлөп калган болсо, досум сага айтып коеюн. Значит, бир где-то бир 4-5 миң сом акча керек болгон болот да. Ушундай ситуацияга жараша өзгөрүп турат экен да, мүнөздөр ушундай. Анан дагы бир күнү келсең, андан да жайрак сүйлөп эле, тамак даяр болуп калды, бүгүн чогуу балдар болуп баарыбыз күтүп атабыз, чогуу ичели деп калса, анда бир 15 миң сом керек. А эгерде сен бир күнү келгенде дасторконду жайып, жакшынакай алып, тамакты да жасап, өзү да жакшынакай кийинип алып эле, өзгөчө эле настроениясы жакшы болуп эле сен тосуп алган болсо, досум, анда уже бир нерсе сатып алган. Анда уже поздно. Уюн чыкпай тамак жебер.
ал ошол моментте маңдайың отуруп алат. Сен тамак ачып атсаң маңдайың отуруп алып, ушундай кылып. Ошол моментте эркектер эмнени ойлойт дебейсиңерби? Эркек тамак ачып атып ичинен ойлойт, улам аялын карап коюп, "Неле мени мынча карап калды? Беркини билип калганбы бале? Болду эми." Аялдын ою башка, анын башка сюрпризи бар. Тезирээк тамак ичип бүтүп кал, антип успейт этпей каласың. Сен сюрприз башталып кетет да. Жаңы тамактын жарымына келгенде, азыр бир нерсе айтайынбы сага деп тур. Шарттын аркы үйгө кирип чыгат дагы, аркы үйдөн 1,5 миң, 2 миң долларлык шубаны кийип чыгып алат да, айланып мына. Кандай экен? Жарашабы? Ушундо жарашабы дегенде жанагы бир баасын көрдүң да сразу кийип чыкканда. Ошо баасын көргөндө өңүң бозоруп, бетиң кыймылдап туруп, анан кийин жарашат деген сыяктуу бир үн чыгып кетет да. Сен баасына жараша үн чыгып кетет да мындай. Ошондо сени алдырыш үчүн 3 айланганча айтып бүтүп коет. Жамиланыкы дагы бар ушундай. Сабираныкы экөө. Аныкы узун кыска, просто бу жерден сыдырып кошуп коет, кайра алып коет. Меники болсо ушуну алайын дедим. Канча болду албаганым. Уже алып беришиң керек. Антпесе бол согуш чыгып кетет, билесиң. Эми мейли. Эми алышың керек, сен да эл катары алышың керек дедиңби, макул болдуң да. Бир аз чай ичип отургандан кийин болбойсуң, ичиңде баягы мен кыйналып тургандан ачууң келип кетип, кайра баштай бересиң го, эркек ушундай да. Бир аздан кийин уруш баштайт. Кое турбайсың мен ушунун деп. 2 миң долларга ушуну алып албай эле. Элдин баары кыйналып атканда. Жок деген 20 миң сомго пальто кийип турсаң, тоң өлүп каласың кичине мындай. Эмне алып алдың эми? Десең, аял ушундай жооп берет. Бул аял заттын жообу укмушта мынтет. Үйгө келген ырыскыны түртпөчү дейт го. Ырыскысын карап кой. Аял зат ошол ырыскы кирип келгенче, толук үйгө кирип бүткөнчө арыктап бүтүп каласың да. Сен ырыскыны сен алып келесиң да, дакан сап киришиң керек да ырыскынычы. Ушундай сонун мүнөзү бар. Аял затын дайыма настроениясы жакшы болуп турушу үчүн мен бир нерсени байкадым. Мына 50 жаш курагынан өткөндөн кийин эле эмнели ынтымактуу жашап калышат десе, көрсө эркек аялга макул болуп калат экен. Просто сен айткандай бирдеке десе да болуптур, эми айттың да бара бересиз да. Муну кылып койбойлусуз, эми айтты кыла бересиздер. Бияка барып келбейсиз, мейли бара бересиздер. Баспайсыңыз, мейли деп ичип калат го. Ушу 50 курактан өткөндөн кийин баягы кичине мурдагыдай акча таппай, молодой болбой, кичине неме болуп калат да, ошондо аял заты угутур эме боло баштайт экен да. Мындай үстөмдүк кылып, конок чакырсаң жактырбай ушинтип берет го. Ошол моментте бир жолу бар экен, байкелер сиздерге бир совет болсун, кеңеш. Үйгө конок чакырганда аялың дайыма жаркылдап тосуп алыш үчүн кайын журттан бир 2 кишини кошуп коюш керек экен. Болду. Кухня жака барбай деле койсоң болот. Өзү эле жоктон баргылып эле гүлдүп жайнап эле настроение сонуп эле жаркылдап эле ушинтип тосо берет экен да. Анан дагы бир нерсени байкап калдым. Мен мисалы туулган күнүм болуп калса, белек алып келишет го, досторум, туугандарым белек алып келет го. Кайын журтум келет. Досторум, туугандарым белек алып келсе эле, бирдеке алып келсе, кийим алып келсе эле жарашпай калат, шалбырап, өзүм деле кыйраткан чоң эмесмин. Баары эле шалбырай берет, чоң болуп эле, көйнөгү деле костюм эле. Кайын журт алып келсе, чап-чакты размери менен. Неге эле мындай болот экен деп ойлонуп жүргөм. Көрсө секрет мындай экен. Аялың өзүң акчаң эле акырын алып коет экен да, туугандар келгенде берип коет экен. Сен болсо өзүң акчаңа өзүң кийинип алып эле, кыялданып эле кадыранып. Мына монда кайын журт алып келген да чак. Эми берки чоңурактарың болсо той-пой калып барып, аш той калып барып жок кылып бересиң, подарка кылып. Анан чакты өзүң кийип аласың да. Анан тойго барып калсаң, кире бериште бир ресторанда күскүлөр болот, ошол жерге туруп мындай кылып карап, мынтип өзүңдү карап атсаң, аялың сөз жаныңда даяр болуп калат да, сурайт. Мына костюм сага аябай жакшы жарашат, десе, эчтеке деле оюң жок эле. Ооба десең мынтет. Бул эсиңдеби, баягыда балдызың туулган күнүң алып келип эди беле деп. Карачы, технично кайын журтка бура баштайт экен да сен. Кийин бара кайын журтка окуп кетип атканың ошондон экен да. Аял заты өзү негизи ушунчалык мындай бир биз ойлойбуз го, аял заты мындай анан биз акылдуубуз деп. Өзү негизи бизде эмес экен акылдуу. Аял зат мындай экен акыл.
Мына мисалы биз жаш кесибизде бир кызды жакшы көрүп калып, ошону сүйлөшүп жүрүп анан үйлөнөбүз го. Ичиңде минт ойлойсуң да, мен тандадым деп ойлойсуң го. Көрсө андай эмес экен, мен кийин билдим. Көрсө сен тандабай эле, сен тандалат экенсиң. Сен жаксаң гана сага турмушка чыгат экен. Жакпасаң башка бирөөнө чыгып кетип калат экен ал. А сен башкасын тандап алып жүрө берет экенсиң да. Аял заты тандайт экен баардык нерсени. Болду сен тандадың, үйлөнгөндөн кийин деле сен жок дегенде костюмду өзүң тандасаң болот да. Аны деле тандай албайсың. Аялың айтат бир күнү, жүрчү базарга сени кийиндирип келейин деп баласын окшоп эшитип алат го. Базарга кирип бир камокко киргенде эле бир костюм жаап калса эле барып кармалап, "Но кара костюм жакшы экен, ушуну кийсем болобу?" десең эле, "Ал жарашпайт сага. Көгүн кий, ачыгыраак." Ошол. Же мен караны кире беринчи. Көгүн ки деп атпайм. Жарым саат урушасың, жарым сааттан кийин көк костюм кийип чыгып кетип атасың да. Бүт аялың айткандай болот. Аялың тандагандай болот. Эркек байкуш эч нерсени тандабайт, бир эле нерсени тандайт экен. Курбан айтка эле кой тандайт экен бол. Башка колунан эч нерсе келбейт экен. Анан эми жыйынтыктап атып мен бир нерсени айтып коеюн деп атам. Айымдарга такыр түшүнбөй койдум, мен ушуну сурап алайын дейм да. Мына эрте менен таң атты, таң атары менен сразу болбогон нерседен уруш баштайсыздар да. Болбогон нерседен мисалы, карачы эшикти бир айдан бери айтып атам, эшик чыйкылдайт, эшикти жасап койбойсуң, колуңан келбейби? Элдин эркегин карачы, ушуда колуңан келбейт. Ушул эшик. Эрте менен чай ичип түшкөндө жалаң эшик менен урушат дагы, жумушка кетесиң, жумушта иштеп атсаң, түштө звонок этет. Алло, эмне болду десең, жанагы эшикти айтпадым беле, унуткан жоксуңбу, жасап кое бергени. Унутпа дейт. Болтур деп коосуң, кечинде жумуштан кийин чарча үйгө келип, эми тамак чейинде отурсаң, кайра баштайт. Эсиңен чыгып кетти, маяла келген жоксуң, эшикти эмне деп койдум беле? Эшикти мит койду беле? Ушундай урушуп, эртеден кечке чейин ушинтип урушуп туруп, эң кызык жери кечинде балдардын баары уктап анан экөөң калып калган учур болуп калат го, жалгыз. Ошол моментте мынтип сурайсыңар го, мени сүйөсүңбү депчи. Эмне бул издевательство? Жок, сени сүйбөйм, эшикти сүйөм мен. Мен бир нерсени айтайын дедим эле. Биз эркектер ала бармаң, кичине мындай, чынын айтканда, орусча айтканда тупойроок болобуз да биз. Эгерде бир нерсени айта турган болсоңар, айландырбай эле, жөн эле айтып эле койгулачы. Антпесе биз дайыма урушкан сайын эшикти чыгарып жүрө беребиз. Ар тазалап, бет тазалап коюп. Майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Бир жигит. Атың ким? Барсбек. Бери келчи, мен сенден бир нерсе сурайын. Сен жана Кыргызстандын гимнин билесиңби? Ооба. Ырдап берчи, биякты кара. Ырда. Ак мөңгүлү асказол орталалар, элебиздин жаңы келе барабан, самсыз кыйлын ала торсу берткенде сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргызым, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер, өзү бер, өз актырын колунда. Азамат. Атың ким дедиң? Барсбек. Барсбек, сен киминди мындай ырдашың менен сен чото депутат боло албайт окшойсуң. Сен туура эмес ырдайт экенсиң. Антип ырдап айтма, мынтип ырдап айтма. Алгалай бер Кыргызстан, өз тагдырың өрүндө. Өзүң жөлүң өзгөндөй, өз тагдырың жолунда. Антип ырдабайт, антип депутаттар ырдайт. Полча узат, полча. Азамат мына.